Бул кеңсе Орто калаадагы Чыгыш райондук электр тармактар ишканасынын диспетчердик бөлүмү. Демейде бирден гана адис отурган бөлүмдө суук күндөргө карата жардамчы кошулду. Анткени бири телефон чалууларга жооп берип калса, экинчи байланыш жоопсуз калбаш керек. Тармактагы абалды көзөмөлдөп 24 саат бою тынымсыз кайрылууларды кабыл алган кол борбор түшкөн билдирүүлөрдү аймагына карап бөлүштүрүп, минтип райондук бөлүмдөргө кабарлайт. Бул жакта ошол жаңыдан жумушка орношуп, жаңыдан иштеп турган кездерде бизде аба чубандылары, мисалга алсак, бүт баары голый проводдор болчу, кабелдик чуалгылары аз, эски. Шаар ичин толук сиптова деп коебуз, самонесущий изолированный провода деп коет. Ошол проводдорго алмаштырдык. Ошол алмашкандан бери азыр бул жаан-чачынга, каарга, суукка туруштугу жакшы болуп эсептелет экен. Биздин ошол себептен өзүбүздүн жумушубуз азайды деп айта алам. Абанын температурасынын төмөндөшүнө байланыштуу электр энергиясын колдонуу көбөйөт. Мындай жагдай албетте жабдыктарга оордук алып келет жана электр тармактары ашыкча жүктөлөт. Бул учурда электр жабдууларын сактоо үчүн тиешелүү коргоо жана автоматташтыруу системалары ишке кирет. Бишкек шаарынын тургундарын камсыздоо бизде 100% жүрүп жатат. Мисалга алсак 1 январдан баштап 2025 жылда кечээ күnkү сууктарга чейин бизде күнүмдүк лимитти ашуу бизде байкалган жок. Кечээ күnkү катуу сууктарда 23 январда күнүмдүк лимиттен 4% гана ашуу болду. Ал бизге андай деле коркунуч туудурбайт, анткени бизге кышка даярдык толук кандуу жүргөн. Көпчүлүк көмөкчү ордондордо кубаттуулугунун жогорулатып иштери жүргөн, аба чуалгыларын алмаштыруу, заманбап проводдорго алмаштыруулар жүргөн. Ошонун себебинен биздин электр жабдыктарыбыз нормальный режимде иштеп жатат. Эң башкы милдет калкты кыштан жылуу жумшак алып чыгуу вазифасын кармаган энергетиктер тез жардам кызматында эле даярдыкта. Ар бир кайрылуу келген сайын дароо дареги такталып, өз милдеттерин натыйжалуу аткаруу үчүн күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан топ даяр турат. Ал арада башка жумушчу топ жабдыктарды майын текшерип, тазалап, бир сыйра көзөмөлдөн өткөрүп жүрүшөт. Ошол күнүмдүгү күндө эле болуп атат. Колдон келишинче эле эртерээк жана бат устранять эткенге аракет кылып атабыз. Трансформаторлук подстанция 19:01 техникалык обслуживание келдик, то есть доливка масла кылабыз, майын алмаштырабыз, резинкалык трансформаторлук резинкалар болот, ошолорду алмаштырабыз. Жана опорный изолятор деп коет, изоляторунан алмаштырабыз. Анын баары эле элге өзгөртүксүз электр энергиясын берүү максатында эле кылабыз. Суук күндөрү Бишкектин бир районунда оңго чукуларгандай кайрылуулар түшүп жатат. Ал арада өлкө боюнча абал турукташкан чакты энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Электр энергиясына байланыштуу баардык кайрылууларга жөн гана жооп берилбестен маселенин ыкчам чечилишине дагы чара көрүлүүдө. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.